Саламу алейкум. Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими болсун. Бүгүн дагы бир тема боюнча сиздерге эскертүү иретинде айтып коеюн деп атайы даярданып келдим эле, бирок жолдо бир окуяга күбө болуп калып, мына ошол теманы аракка жылдырып туруп, ушул күбө болгон окуя жөнүндө бир ооз сөз айткым келип турат. Жолдо эки машина бири-бири менен бир аз түртүшүп кичинекей кагышып алыптыр. Мен жолдон өтүп баратып, ошол эки айдоочунун тең бири-бирине жаман сөздөрдү айтып, сөгүнүп сагынып жатканын көрүп, андан кийин ошол машинасын барып, эмне болду экен деп кызыгып, эңкейип карасам, негизи көзгө деле көрүнбөй турган бир кичинекей чыйык пайда болсо керек. Анчалык сызыктуу, ошол машина эшигинин алдында турганда анын баласы деле бир ташты алып сызып коюшу мүмкүн. Тиги кишилер эми жаш дейин десең, жаш эмес, эгине сакал бүтүп калган эле киши, экөө тең кыргыз, экөө тең мусулман. Эгер сураштырып келсең, балким экөө жакын тууган эле чыгып калышы мүмкүн. Ошондой болсо дагы экөө оозунан ак ит кирип, кара ит чыгып, бирине ушундай булкунуп жатканын көрүп, мен ушундай бир кыжаалат ойго чөмүлдүм. Мына ошол машинанын болор-болбос бир кичинекей чийилгендиги үчүн биз өзүбүздүн ушундай адамгерчилик сыпатыбызды ушунчалык төмөн деңгээлге түшүрүп алганыбызга ичим күйүп турат. Мен бир араб өлкөлөрүндө бир окуяга ушундай душар болдум эле, ушул сыяктуу эки машинанын кагышканына. Араб десе эле дароо ушул арабтарды үлгү кыласыңар деп кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, бирок бул жерде анын динге деле эч кандай тиешеси жок. Мен ушул эки араб машинасы менен сүзүшүп, аябай катуу тарс деп сүзүшүштү. Мен ошонун добушун угуп карай калсам, бирөө дагы машинадан түшкөн жок. Экөө болгон ал жерде ысык, дайыма терезелер жабык турат. Экөө терезесин ачып туруп, бири-биринин абалын сурап, кандай эч жериң оорубадыбы, сынбадыбы, канабадыбы деп. Мына ушул гана нерсени сурады, андан кийин бири-бирине болду деп. Ошол жерден түшпөгөн бойдон машинасына көңүл да бурбой жүрүп кетти. Бизде тилекке каршы биз мына ошол машинаны адамдын өмүрүнөн дагы жогору коюп алганыбыз көрүп эле жүрөбүз. Эгер эки машина урушуп кете турган болсо, ошол биринчи чуркап түшүп эле тиги машинадагы адам алып өлүп атабы, канап атабы, аны менен иши жок. Дароо өзүнүн машинасын карайт, эмне болду экен деп. Өткөндө мисалы телевизордон бирөө көрсөтүп атат, пешеходдо өтүп бара жаткан кишини келип сүзүп, ал ыргып кетип, тиякта жерде тоголонуп жатат. Айдоочу түшүп, ошол кишини карабастан өзүнүн машинасын эңкейип карап атат. Мына ушул нерсе биздин жүрөгүбүзгө ушул машина, темир ушунчалык катуу орногон экен. Мейли биздин машинабыз жалаң алтындан болсун, ага бир чаң жугузбай сактайлы, бирок жүрөгүбүз адамдык сыпат болбосо, өзүбүздө адамгерчилик болбосо, анын бизге эмне пайдасы бар? Негизи эле биз мына ушул машина айдоо маданиятын биз таптакыр жоготуп койгонубузду баарыбызга жашыруун эмес. Мен мисалы троллейбус менен, маршрутка менен ары бери каттап жүрөм. Ошол түшкөндөн баштап келгенге чейин жок эле жерде эки жерде айдоочу сөгүнүп, сагынып, ачууланып, ары бери машинасын буруп, бирөөнү жөөлөп, бирөөнү тосуп, кыйкырышып, ушундай бир эртеден кечке чейин бизде айдоочулардын ортосунда ушундай бир ызы чуу, келишпестик. Мунун бардыгы биздин ошол жүрөгүбүздөн акыретке болгон бир ишеним, адамдарга бири-бирибизге болгон сый урмат чыгып, анын ордуна жалаң эле ушул машина, темир орноп калганбы деген дагы ойго келесиң. Чындыгында, эгер бир Алла Таала ажалың жеткирип бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсоң, мына ошол сен чаң жугузбай сактаган машинага караганда сенин сөөгүң эртерээк сөпөт болуп, эртерээк жок болуп кетиши мүмкүн. Бул ачуу чындык, биз аны канчалык этияттабайлы, биздин өмүрүбүз анын өмүрүнөн бир топ кыска экенин дагы эсибизге чыгарбашыбыз керек. Мына ушул машина айдоо маданиятыны сөзсүз түрдө ар бирибиз өздөштүрүшүбүз керек. Ушунчалык бир жаның кашайып, ачууң келип турса дагы, машинадан чыкпай туруп, ошол машинанын полун тепкилеп, же роолуну бир муштап, өзүңдүн ачууңду ошол жерден чыгарып алып туруп, андан кийин эшиктен күлүп, бир жылмайып түшүп, саламу алейкум деп, ошого бир жакшы маанайың менен түссөң, бул бир таш болуп катыган жүрөктү дагы жибитет. Чындыгында өзүңдүн күнөөкөр экениңди билип турасың, айып өзүңдө экенин билип турасың. Азыр ошол 5000 сомбу, 10 000 сомбу анын машинасын жасап берериңди дагы билип турасың. Бирок ошого карабастан түшкөндө ушундай көкүрөк көтөрүп, сөгүнүп, сагынып түшкөмөй, бул бизге бир адат болуп калды.
мына ушул нерсени өзүн мусулманмын деген адамдар таштаганга аракет кылыш керек. Эң негизги биздин жашообуз эртеден кечке чейин жалаң мына ушул ачуулануу, кыйкыруу, сөгүнүү менен өтүп келип, кечинде түндө жатканда да түшүбүздө дагы ошол көрпөнү ачууланып бир жолу тепмейинче таң атпай турган учур болуп калды. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга бир адам келип, мага бир жакшы осуят айтыңызчы деп суранат. Пайгамбарыбыз ачууланбагын дейт. Тиги буга алысынбай туруп, Аллахтын элчиси мага бир жакшы осуят айтыңызчы деп дагы суранат. Пайгамбарыбыз ачууланбагын дейт. Тиги үчүнчү жолу дагы сурайт, бир жакшы осуят айтыңызчы, мен ошого амал кылайын деп. Пайгамбарыбыз ачууланбагын дейт. 3 жолку суроосуна тең пайгамбарыбыз ачууланбагын жана ачууланбагын деген. Пайгамбарыбыздын мына ушул хадисинде биздин бүтүндөй жашообуз жатат. Эгер эртең менен тургандан кечке чейин биз ачууланбай, ачуусу жок жашай турган болсок, биздин жашообуз азыркы биз жашап жаткан жашоодон такыр башкача багытта өнүгөт. Бирок тилекке каршы эртең менен тургандан баштап ачууланабыз, кыйкырабыз, бакырабыз, сөгүнөбүз, кечинде келип жатканда гана тынчыйбыз. Бул мусулманга тиешелүү сыпат эмес. Бүгүнкү берүүдө мына ошол жолдо көрүп калган окуяга токтолуп мен бир аз пайгамбарыбыздын ачууланба деген эскертүүсүн эскертүүгө аракет кылдым. Сиздер дагы муну башкалар менен бөлүшүп, жакшылыкка шериктеш болуңуздар, ачууланбаңыздар, өзүңүздөрдү тынч сактаңыздар. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.